Салам достор, сиздер менен мен Мерим Нурдинова. Бүгүн мен силер менен Don Field'дын 10 уроков на салфетке деген китеп жөнүндө айтып беремин. Бул китеп ар бир консультантка, ар бир фабрикке кирген адам өзүнө жакшы бизнес күчтүү бизнес курам десе, обязательно ушул китепти окуп чыгыш керек. Бирок эгерде силердин убактыңар жок болсо же китеп окуганды өтө жакшы көрбөсөңөр, анда менин видео сабактарымды көрсөңүздөр, точно ошону мен силерге жеткиликтүү жана кыскача айтып беремин. Эң негизги айта кетчү нерсе, Faberlic компаниясы бул сатуу үчүн MLM системасын тандаган. MLM системасын биз баарыбыз билишибиз керек. MLM система бул сатуунун варианты, бир гана варианты. Ошол жөнүндө кененирээк айтып беремин. Андан кийин дагы бир кандай сатуу варианттарды билебиз биз. Эң биринчиси MLM, экинчиси розница. Розница бул кадимки магазин, базар, отуруп алып саткандар бул розница. Андан кийин прямые продажи. Прямые продажи бул кыдырып сатуу. Кыдырып сатуу дагы, розница дагы бул MLM эмес. MLM бул өзгөчө бизнес. Ошол бизнеске силер кирдиңер, Faberlic'ке катталгандан баштап силер автоматически бизнесмен болдуңар. Faberlic'ке катталып, силер автоматически бизнесмен болдуңар. Силер бул бизнесте өзүңөр үчүн иштейсиңер. Силерде алдыңарда директоруңар да жок, силерди муну кыл, тигини кыл деп кыстаган, кыйнаган киши жок. Бул өзүңөр үчүн иштейсиңер. Розницада иштегенде силер магазиндин, может быть, өзүнүн ээси бар болушу мүмкүн. Прямые продажада дагы фирманын өзүнүн ээси болушу мүмкүн. MLM'де силер өзүңөр ээсиңер. Түшүнүп алдык, MLM системасын Көрүклөр даже MLM системаны пирамида деп ойлойт, лохотрон деп ойлойт. Азыр ошону көрсөтүп берейин. Пирамиданы биринчи, финансовая пирамида бул 3 бурчтук болот экен. 3 бурчтук бул эң башына кайсы киши отурса, ошого получается баары эле акчаларын алып келип берет. Акчаларын салышат. Биякта продукт жок, биякта только акча айланат да. Акча айланганда эң башында ким турса, ошол акчанын баарын эң бай ошол болот. Ылдыйкылар улам аздан болот деп финансовый пирамида ошон үчүн өчүп калат да, өчүп иштебей калат. Анткени продукт жок, эчтеке жок, жөн эле аз эле акча алынат. Андан кийин бул жерде силер канты кыйналсаңар дагы баары бир бул кишинин ордуна келе албайсыңар. Баары бир бул кишинин айлыгын ала албайсыңар да. Бул финансовая пирамида. Бул деген иштебейт. Ошон үчүн көп эле сетевой компаниялар финансовый пирамида болгон үчүн, мисалы 5 же 6 жылдан ашык иштей албайт да. 6 жылдан ашык иштей албайт, ага чейин өчөт. Faberlic компаниясы MLM системасын тандаган. Бул жерде силерсиңер. Бул жерде силердин наставниктериңер, силердин директорлоруңар, наставниктериңер, алар көп болот да. Ошондо силер жаңы баштаган үчүн бир аз иштеп, андан кийин көнүп үйрөнүп алгандан кийин силер получается бул жакка келишиңер толук ыктымал. Толук эле бат эле бияка жетип калышыңар мүмкүн. Силер да ушунун катарына киришиңер мүмкүн. Керек болсо силердин наставниңер бул жерде болсо, силер аны иштегениңерге жараша ашып туруп бияка кетип калсаңар болот. Это возможно. То есть силер Faberlic'ке киргенде мен наставнигиме иштейм, наставнигимдин чөнтөгүнө акча салам деп ойлобоңуздар. Наставник өзүнүн иштегенине карана айлык алат. Силер өзүңөрдүн иштегениңерге тез учурда директор болушуңар мүмкүн. Ошон үчүн Faberlic компаниясы 21 жыл бою уже иштейт, адамдарга төлөйт дагы. Анан силер дагы бат эле ошол вершинага жетип калсаңар болот. То есть бул вершина неограниченное количество людей. Улам бул вершина жылдан жылга көбөйүп, көп адамдарга орун бере алат да. То есть MLM деген ушул. Финансовый пирамида менен же лохотрон менен эч алмаштырбагыла. Силерге кээ адамдар каршы сөз айтса, могул лохотрон башында туруп алгандар акча алат, аны силер албай каласыңар деген бул в корне туура эмес. Силер ошону түшүнүп алсаңар эле жакшы натыйжага жетесиңер да. Дагы бир айта кетчү нерсе, жаңы келген адамдар Faberlic компаниясына MLM системага киргенден кийин силер розница менен прямые продажаны алмаштырат да. То есть розница силер сатып алып, анан башка адамдарга сата баштайсыңар бир-бирден. Бул ката. Бул розница эмес. Прямые продажи. Силер толтура сумка сатып алып, толтура 10 миңдик, 15 миңдик товар сатып алып, кыдырып сатасыңар. Бул дагы туура эмес. Бул деген уже прямые продажи, бул розница, бул MLM эмес. MLM'де силер
Бул системада силер биринчиден өзүңөр алышыңар керек. Өзүңөр үчүн. Экинчиден, ошондой эле өзү үчүн өзүнө ала турган адамдарды табышыңар керек. Адамдарды өзүңөргө катташыңар керек. Аны кантип табасыңар? Фаберлик компаниянын плюстарын айтасыңар, фаберлик компаниянын бонустарын айтып бересиңер, фаберлик компаниянын выгодаларын айтып бересиңер. Ошентип өзүңөргө структура түзүшүңөр керек. Если силерге мен ушул сабакта MLM компаниясынын, фаберлик компаниясына кызыгуу жана ушул китепке кызыгуу жарата алсам, мен силерди биринчи сабакка кош келиңиздер дегим келет. Могул 2 жерде 2 деген сабакка кош келиңиздер. Силер менен Мээрим Нуржинова болду. Силерди урматтаган, силерди сыйлаган, силерди жакшы көргөн жана силер үчүн кызмат кылган. Барыңар саламатта калгыла. Кызыксаңар ушул сабагымда көрүшөлү.